Assalamu alaikum, musulman bir tuğanlar, mekendештер, замандаштар. Бүгін 16 август жұма. Сіздерге бір көрсете тұрған жер бар да, шул жерде. Бізде Қырғызстанды дүн кылып жатқан біздің мекендешибиз Сейитбекулы Мунарбектин машыққан залы мен жашаған районда екен да. Мен бұны жақында білдім. Шunu сіздерге де көрсетіп қойын дедім. Бұл Разақ проспектісі, мынау көріп тұрасыздар, мұрдағы. Медфак азыркы чыгыштану институты болып қалды. Мынакей. Шу жерден кирген жол бар. Оғы облыстық балдар ооруканасы жаққа өтіп кетеді шу жолчу. Ол жерде үй бүлөлүк жатаканалар бар. Ушул жерде мына жерде Ош Азия деген спорт клуб. Мен бір көзім чалды эле, бирок маани деле берген эмесмин. Мунарбек мына ушул жерде машыккан экен. Мынакей. Менимче ушул залда машыккан биздин балдар болсо билет. Эмнеде bir жақ птасында кикбоксинг Ош Азия спорт клубы деп турат. Мына жерде профессиональный спортивный клуб Ош Азия боксинг деп монтип жазылып турат. Мынакей. Мунарбек ушул жерде машыккан экен. Канча жыл машыккан так билбеймин. Эми Мунарбек азыр жалпы Кыргызстандын сыймыгы болуп, Аллах Тааланын буйругу менен Олимпиадада күмүш медаль тагынып келди. Бул болсо Аллахтын буйругу. Мунарбекти өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай кичипейил, сабырдуу, өтө жөнөкөй бала экен. Көп деле таасирленген жокмун. Мен муну мындай бир өтө чоң бир жеңиш деп деле эсептейм. Баарды Аллахтын буйругу менен чыныгы жеңиш, акыретте Аллахтын ыраазылыгына жетиш жана жаннатка кириш деп эсептейм деп аябай мындай бир такыба жигит экен да. Мен ошол жагын бааладым. Мунарбектин ата энеси ыймандуу, жөнөкөй инсандар экен. Негизи мен өткөндө бир видеодо айттым эле да. Ого чемпиондор кимдер чемпион болот? Комфорт зонасындагы эмес адамдар чемпион болот, ошолор ийгиликке жете алат депчи. Мына ушундай могу жерде мен мындай бир супер жетишкен шарттар бар деп айта албайм бул спорт клубда. Жетиштүү, баягы өзүнө жетиштүү спорттунда шаймандар болушу мүмкүн, бирок эң жогорку деңгээлдеги мындай спорттук каражаттары, машыгуучу бир эмелери бар зал болбошу дагы мүмкүн да. Бирок ушул жерде мынакей биздин Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан Мунарбек мына ушул жерде машыккан болуп чыгып атат. Кече күнү Ошко дагы келди Мунарбек. Ак жолдор келип, эл менен жолугуп, жаштар менен жолугуп, жакшы бир жолугушуу болду. Эмне дейбиз? Мунарбекке ийгилик. Кудай Таалам ыйманын бекем кылсын. Олимпиадалык вид спорта, бокс мисалы үчүн, ушуга Мунарбек кичине жол салды деп ойлойм да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда жана эрежеси эр уруш, панкратион сыяктуу мындай олимпийский вид спортуга кирбеген, мындай кандуу, кровавый спорт катары эсептелген спорттун түрүнө кызыккан жаштар аябай көп да. Ошолорго Мунарбек мындай бир жол салды деп эсептейм да. Себеби ошол 8 бурчтуу октагондон 4 бурчтуу профессионалдык бокс эмесине түрүнө өтүшүнө Мунарбек себепчи болду деп. Эмне үчүн Мунарбектин бул ийгилиги биздин жаштар үчүн пайда. Себеби спорт, бокс бул мындай эми айтышып атат 2028-жылы боксту алып салыптыр деп. Бул эми канчалык деңгээлде расмий маалымат, аны убакыт көрсөтөт. Бирок спорттогу Мунарбектин спорттогу ийгилиги биздин ушул жаштарга мындай бир спорт менен машыгууга, туура эмес жолдон спортко өтүүгө чоң бир түрткү болду деп эсептейм да.
Буюрса насип болсо Мунарбектин өзү менен дагы мына бир интервью алганга аракет кылабыз. Мунарбек ушул ошто эле болот буюрса. Анын тренери Беганастан дагы интервью алганга аракет кылабыз. Беганастан мында бир сырттан мамилебиз бар Беганас менен. Бирок кечеде ошо Беганасты, Мунарбекти ош шаарынын мэриясы, шаардык жетекчиликтер жакшы сыйлаптыр деп уктук. 2 бөлмөлүү батир бериптир Беганаска, Мунарбек 3 бөлмөлүү батир бериптир деп маалымат жүрөт. Бул эң жакшы колдоо. Баягы кайсы бир күнү Аллах Таалам ийгилигин берет да. Ошон үчүн эч качан үмүт үзбөш керек, спорт менен машыгыш керек. Машыгалы достор. Азыр саат 7 болду элек. Салкын аба күн ысып атат. Ушул жерде биздин Мунарбек машыккан экен. Баарыңыздарга ийгилик, Аллах Таалам тынчтык берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.